Парапсихолог Мелис Карабеков мейманында. Бийликтин кеткенине элдин өзгөргөн керек да дейм. Сүтү кандай болсо каймак ошондой болобу? Туура. Назира Айтбекованын аябай ички дүйнөсүндө өзгөрүүлөрүн байкап жүрөм да. Өзгөрдүбү ал? Во имя Отца и Сына Святого Духа. Жок, ортоңку тепкичке токтолуңуз. Ал кандай болот, эмне болот? Назира Айтбековага сүйүү жетпей калганда он перкелеп бала болуп кетип атат. Муздак муун өсүп калды депчи. Ал муздак муундун жан дүйнөсүн кантип жылытабыз? Тоно уурда же чыгылып элге көрүн. Адамдын ичинде эки сезим бар да. Пенденин сезими, анан Кудайдын сезими. Жакшы периштелигиңди көбөйтүү жака үндөп ошону үйрөтүп атасызбы? Ооба. Эмнени үйрөтүп атат? Жана астральный мирге барганда аякта мезгил жок да. Адам душасы мезгил жок да дүйнөгө чыгалат. Итте кыйын бекен агай? Молодец. Өлө өсүп турмунбу? Шайтан да биздин ичибизде жашайт. Агай, текеберчиликти кантип жеңесиз? Ушуну айтыңызчы. Эң байы мен болсом, эң бактылуусу мен болсом. Саламатсыздар, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бул мейманым буга чейин дагы келген, маек курган. Азыр дагы бир рет маек куруп атабыз. Парапсихолог Мелис Карабеков мейманында. Саламатсызбы? Саламатчылык. Өткөн кезигишүүдө бийлик кетет дегенде кетип калды го эке. Ошондон кийин азыр ойлоп атам. Дагы эмне жаңылык айтып депчи. Улам эле бийлик кетире беребиз. Бийлик кетирбей кое туралы, эмне кылалы? Шашпай кое турбайлы. Дагы иштесинби? Көңүлүңүз толдубу азыркы бийлик агай? Жана бийлик кеткен менен бийликтин кеткенине элдин өзгөргөн керек го дейм. Итти тура айттыңыз, өлү тура айттыңыз. Элдин өзгөргөн. Ой, тим эле шумдук балекет баатыр алып келсек деле эл өзгөрмөйүн эчтеке өзгөрбөйт экен агай. Туура. Тура айттымбы? Эң туура. Агай, андан көрүүчү экөөбүзчү бийликти эмне кылабыз? Неме кылбайлыбы? Адамдардын жан дүйнөсү боюнча сүйлөшүп ошолорду өзгөрткөнгө, балким түрткү берсек, эл оңолсо, жакшы берүүлөрдү тартсам, сиз жакшы нерселерди сүйлөсөңүз, анан деген элди оңолсо анан падыша өзү эле мыкты болот да, Туура. Сүтү кандай болсо каймак ошондой болобу? Туура. Болот да. Анан эми айтыңыз, мен сүйлөтүп койбой. Жакында эле бир тренинг өткөрдүңүз, кандай өттү ошол? Эмне максат менен өткөрдүңөр аны? Ал как раз бул жигиттин сунушу менен өтүп калды да тренинг. Максат бирок абдан керек экен. Мен муну билчүмүн. Улуттун, биздин улут өзүн издеп аткан кезде биз чачылып кеттик да. Ошонун да көп жолун жана көп суроолорго өзүбүз жооп берсек деп азыр эң негизгиси жан дүйнөнүн жарылгы болуп атат да. Анан экинчиден мен өмүр бою эле ушу менен алышып келатам. Абдан чоң практикам чогулган экен ар тараптан. Ошонун баарын элге жеткизип, айтып берип, көбүнө жардам берели деген ниет менде болду. Тренинг деген сөздү мен деле түшүнбөйт экенмин маанисин. Сабак өттүк да. Эл канча келди, эмнелерди түшүнүп кетти, кантип өзгөрүштү? Андан кийин өзгөрүүлөр деле көп. А жерден таанышып, андан кийин жолуккандарым да бар. Эми көп жан дүйнөнүн проблемасы, мына азыр мен мисалга Назира Айтбекованы эле алсам, жан дүйнөсү боюнча. Экөөбүз былтыркы жолуккандан бери, былтыр августта жолуксак керек эле да, азыр деле ошо бир жылга жакындап калдык ошо. Ошондон бери Назира Айтбекованын аябай ички дүйнөсүндө өзгөрүүлөрүн байкап жүрөм да. Өзгөрдүбү ал? Абдан өзгөрдү. Кайсы тарапка өзгөрдү? Сенде ичиңдеги жүктөр кетип калды. Экөөбүз тагдырга таар нычтын тегеретесинде көп сүйлөштүк элек. Мен ойлойм, почти жеңдиң, аз эле калды, ал сага жүк болбой калды. Андан кийин кандайдыр бир жан дүйнөнүн эркиндиги, адамдын ичинде чечилбеген көп маселелер бар да, энергетика бар. Анан абдан чоң өзгөрүүлөрүңдү көрүп атам. Барган сайын жакшы жакка болуп кетип баратат. Сүйүү тарапка.
Сүйүү тарап. Сүйүү деген бул Кудайды азыркы жаштар сүйүү десең туура эмес түшүнөт экен. Сүйүү деген сөздү да бузуп калып. Мен көптөн бери элден алыс болуп, бул иш менен алышпай жүрүп, кийинки муунду билбей калыптырмын. 30 жылда өсүп чыккан такыр башка муун пайда болуп туруп, бизге окшогон. Эң негизгиси жан дүйнөсү муздак муун пайда болгон. Бизде эмес, биз баягы Союз биздин муун болуп калабы ошондо? Союздун калдыктарыбыз да. Союз бизге баары бир башка тарбияны берген да. Азыркы ошолор менен салыштырганда биздин балдарыбыз 30 жылда өсүп чыккан. Такыр чоочун. Чоочун мунун жан дүйнөсү башка. Алардын балдары, биздин балдарыбыз, неберелерибиз деп коелу эми, кийинки. Алар жалаң сотка менен чоңоюп атат, компьютер менен чоңоюп атат. Аларда аябай ограниченный болуп калыптыр. Анткени маалымат, адамдын жан дүйнөсү маалыматтан көп өзгөрөт да. Биз маалыматты каяктан алып жүрөт? Ата энебизден, мектептен. Туурабы? Кийинки муун каяктан алды маалыматты? Массовый гипноз деген болот да. Биз өзүбүз да билбей калабыз да. Союздун учурунда аябай күчтүү массовый гипноз. Бул индийский кино болчу да. Ошолорду мен кийин ошол кинонун кандай таасир бергенин кийин көптөрдүн турмушунан көрдүм да. Чын эле биздин поколение, биздин кыздар, өзгөчө аял кишилер ошол индийский кинону турмушта издешчү да. Подсознательно. Сүйүү издешчү. Көрсө индийский кино деген, биз анда клип деген эмнекени билчү эмеспиз да. Чын эле ошондой турмуштар ошондой, жашоосу ошондой деп жомоко под гипноз попадаться деп жашаганбыз да. Биздин улутка чоң эле таасирин берген. Анан кийинки ошол муундардагылардан карасаңар, үй бүлөсүндө көп, баягы үйдө төмөн болгондордун көбү менен мен байланышып иштегем да. Чынында эле ошол подсознаниясында, жан дүйнөсүнүн тереңинде ошол сүйүүнү издешкен да. Аябай романтик болушкан. Ошол массовый бир пример катары айттым да. Андай массовый гипноздор аябай көп да. Жана айттыңыз го азыр муздак муун өсүп калды депчи. Ал муздак муундун жан дүйнөсүн кантип жылытабыз, сүйүүгө толтурабыз? Ал мүмкүнбү? Эми мүмкүн. Ар бир адамдын ичинде сүйүү жатат. Бардык адам сүйүү издейт. Кары, жаш, жан жаныбар да сүйүү издейт. Өсүп турган өсүмдүктөр да сүйүү издейт. Сүйүүнүн энергиясын издейт да. Анан алардын ошол сезимдери уктап калганда ойготсо болот. Сүйүү издейт. Назира Айтбековага сүйүү жетпей калганда он перкелеп бала болуп кетип атат. Туурабы? Бир сүйүү издейсиң, бир сүйүү жетпей турат. Анан адам баласы дайым сүйүүгө муктаж, сүйүү издейт. Сүйүү деген бул Кудай, Кудайдын энергиясы, божественный энергия деген ошол. Бизде сүйүү деген башкача маани берип калат экен. Орусча любовь, Бог есть любовь деп айтылып атат. Бизде ыраазычылык, Алла ыраазы болсун деп ушу жакындатылган сезим да. Анан ушундай муун пайда болуптур. Муздак, чоң сүйүү издеген муун жок. Үй бүлөдөн сүйүү издегендер да азайып кеткен. Такыр башкача муун болуп калганда, бул албетте коркунучтуу биздин улут үчүн. Сүйүү менен кошо ата мекенге болгон атуулдук сезим да жоголот, көп нерселер жоголот да. Ыраазычылык. Шүгүр дейсиң го агай. Көкүрөгүң толуп, бир ушундай сонун магдыраган сезим келет да кедечи. Ушундай ыраазы болуп кетем да, ушу Айтбекова болуп төрөлүп калганыма, ушундай болгон нерсени ушу ата энеме ыраазы болуп кетем, ушу мени жаратып койгонуна, аябай тим эле Кудайга ыраазы болом, балама ыраазы болом, ушундай мээрим бир төгүлүп, бир тейсон балкыган мезгил болот да. Бул эмне болгон учур агай? Эми мындай да, Назира Айтбекова деген пенде бар, пенде, человек. Или друг человека, женщина. Ошол адам ыраазы болуп атабы? Же ичинде периште ыраазы болуп атабы? Адамдын ичинде эки сезим бар да. Пенденин сезими, анан Кудайдын сезими. Кудай, ичибизде Кудайдын энергиясы, божественный энергия деп коет да. Ошондой энергия бар үчүн жашап атабыз да. Андай энергия жок. Жашоо болбойт да. Ошон үчүн кимиси ыраазы болуп атат. Например, жакшыраак гонорар алсаң, чоңураак колуңа акча тийсе,
Пендем сүйнөт да? Пендең сүйнөт да, кубанасың да. Ох, деп көйнө кылат экен деп. Кээде жөн эле бескорыстный сүйүнүч болуп атат да, жөн эле. Ооба. Чексиз. Бул Кудайдын периштелери ичиңе киргени деп коет. Нур жанганы же болбосо биздин божественный энергия ичибиздеги Кудайлык сезим. Кудайдын энергиясы, Кудайга болгон сезимибиз ыраазы болуп атат. Ушундай эки ыраазычылык бар да. Ага, кудайлык сезимди кантип чоңойтабыз анан? Бул эркиндик, жан дүйнөнүн эркиндиги биринчи. Адам бардыгы эле 3 тепкичтен бөлүнгөн да. Мисалы? 3 тепкич, адамдын ичинде 3 тепкич болот. Биринчиси байыркы теңирчиликте эле айтылганда көкө теңир. Көкө теңир азыркыча биз астрал деп айтып коюп атабыз. Же болбосо единое Божие, жалгыз. Кудай менен биригүүбү? Жер эне, колдоочусу май эне, анан жердин асты деп бөлгөн да. Христиан дининде 3кө бөлүп атат. Во имя Отца и Сына Святого Духа ошондо. Буддизмде эле бардык 3 башкыч бөлүнөт да. Ошо адам. Мусулманчылыкта кандай бөлүнөт? Ал деле ошондой болуп калат, андай деле эмес жок, айырмасы. Алла ыраазы болсун. Алланын периштелери, анан пенде. Кайрылуу 3 башкычта. Бизди мусулманчылыкта деле Библияда деле айтылат да. Бизди Кудай өзүнүн периштелери аркылуу башкарып турат, алар аркылуу байланышабыз деп. Периште деген бул энергетика, азыр биздин тилде. Эскиче периште деп койгон. Энергия деген. Биоэнергия деген периште. Нур дене деп койгон. Бул теңирчиликте деле бар, эч тил айырмасы жок, баары эле бир. Анан ошол 3 башкычтык бар жан дүйнөбүздө. Пендечилик эң биринчиси биз жашап аткан. Бул төмөнкү катмар окшойт, Төмөнкү кат бар, пендечилик, материалдуулукка ыктаган, человек, эгоист, гордыня. Бул дүйнөнү талкалап кое турган сезимдер жашайт экенде. Айванаттыгы да бар, жырткычтыгы да бар, сүйүүсү да бар. Төмөнкү тепкичте адамдык. Андан кийин ментальный тело болуп бөлүнөт. Муну илгерки устаттарыбыз арбактар дүйнөсү деп түшүндүрчү эле бизге. Андан өйдө периштелер дүйнөсү, бул астральный мир. Жок, ортоңку тепкичке токтолуңуз, ал кандай болот, эмне болот? Ментальный мир деп атканыбыз арбактар дүйнөсү деген. Бул биздин ата-бабаларыбыз менен байланышып турган, биз бирөөнүн уландысыбыз да. Сөзсүз бир тукумдун, бир элдин мураскерибиз келаткан энергетиканы. Өткөндө сага түшүндүрүп бердим, эгерде таарыныч болсо алкалап жүрүп отуруп тагдырга таарынчка айланып кетет, күчөгөндө деп көп эле нерсе айтсам керек. Мына ушул ментальный теледа жүргөн нерселер да. Биздин урпактар менен болгон байланышыбыз, үрп адатыбыз, улуттук өзгөчөлүгүбүздүн энергиясы көптөгөн. Бул да чексиз дүйнө өзүнчө. Бизге эң жакын тело. Нур денебиз, ошо ментальный. Муну жандоочу периште деп коет. Жаныңдагы эң жакын периште деп айтылган. Бул ошол эле энергетика эң жаныңдагы. Ата-бабаларыңдын энергиясы? Ата-бабаларыңдыкы баары чексиз бул. Баары ошол аркылуу байланышат. Астрал болгон өйдө чыкканда бир гана сезим. Аякта жакшы жаман жок. Кудай эле. Бейиш тозок деген жок. Бул бүт ментальный телода. Ак кара ошо биз издегенибиздин баары адамдык сезимде. Экинчи ментальныйга өткөнүбүздө. Жан дүйнөнүн ушундай пока 3 башкычын билип алсак, эң биринчиси. Азыр мен көбүн үйрөтүп атам. Менден үйрөнүп аткан бир жигит. Үйрөнүп атат, эте пендечиликтен чыгып, жакшы периштелигиңди көбөйтүү жака үндөп, ошону үйрөтүп атасызбы? Ооба. Эмнени үйрөтүп атасыз? Ар кимисинин өзүнө жараша болот да. Мисалы? Азыркы мына балдардын жан дүйнөсү жабык. Эч кимге ишенишпейт азыр. Кичинекей балдар? Жок, мына ушул эле муун. Ушул муун 30 жылдык. Ал кичинекей балдарды айтып атпайбы? Ал кийинки муун жалаң сотка менен чоңоюп атышпайбы? Алар как роботоподобный, роботко окшогон дагы муун болот. Андан кийин анан кая биз күткөн генийлер, биз күткөн эмелер кайра келиш керек да. Жакшы күчтүү муун. Анан эми андай көп, аябай көп адам өзү ушунча татаал структура, аябай чексиз күч катылган да. Ар бир адамда Кудайдын үзүмү тамчысы бар да. Адам аябай уникальный, адамдын ичинде аябай күчтүү врачы бар, колдоочусу бар, иммунитети бар.
абдан күчтүү. Жана эле ошол күчүн тескери пайдаланып алса өзүнө зыян болот. Ошондо ошол күч кайра өзүнө тескери иштеп баштайт. Ошон үчүн адамдын ичинде эң чоң күч бар. Чексиз. Ошону пайдаланып бардык ооруну айыктырса болот. Айыкпаган оору болбойт. Айыкпаган киши болот. Түшүнө албаган же бир себептерден. Ошондой чексиз күч бар. Адамзат толук изилдеп бүтө албаса керек да. Биз титтей чоң аалам экенбиз да агай. Ооба. Бирок үчүбүздү такыр билбейт экенбиз, анан колдонбойт экенбиз. Мына бир эле учурда аалам деп мына азыр бир эле учурда Назира Айтбековна отурат, жана жолуктук эле. Өткөн чак болуп калды, өтүп кетти да. Азыр экөөбүз ушул секундда учур жакта сүйлөшүп атабыз. Бир аздан кийин келер чак келет. Биз бир эле учурда мына 3 ааламда жашап атабыз да. Басып туруп, мезгилдин 3 бизге белгилүү. Жана астральный мирге барганда аякта мезгил жок да. Адам душасы мезгил жок да дүйнөгө чыга алат. Учурчактагы ушу биздин ментальный телобузда көбүрөөк да. Ментальный телобузда күндөчүлүктөн өйдө чыгып атканда. Биз анан эң негизгиси могу Кыргыздан да бир өзгөчөлүгү бар да, ушуну айтып коеюнчу. Бизди абдан жакшы элдин тукумдарыбыз да. Кыргыз эл ата-бабаларыбыз жакшылыкка үндөгөн, акка моюнсун, ак жолдо жүр, ак иш кыл, жакшылык кыл, жакшы. Биздин түшүнүгүбүздө Кудай бул жакшы деп элестетебиз да. Кудай жакшы, Кудай бул добро, Бог есть добро деп түшүнөбүз да. Бул адашуу. Кудай баарын жараткан зат, бул добро злону да жараткан, жаман жакшыны да жараткан да. Анан биз көбүнчө мына сен деле ошону издеп жүрсөң керек, подсознательный ичиңде. Кудай деген добрый эмес. Ал доброну жараткан, жаманды. Где добро, там зло деп коет. Каякта жамандык болсо, ошол жерде жакшылык бар. Каякта жамандык болуп атса, ошол жерде жакшылык бар. Бул экөө эч качан ажырашпайт да. Анан кыргыз баласы ичинен добро издейт. Подсознательно дайым злого жолугат, адашууда. Мен да көп жыл Кудайды издегенде ушу жолдо адашып жүргөм да. Агай, биз зло менен күрөшөр экенбиз да өмүр боючу. Өзүбүз добро боло элечи. Ооба. Анан ошондо тура эмес деп атабыз. Представители болуп алабыз дагы, зло менен күрөшө беребиз. Агай, ошондо эмне кылышыбыз керек? Күрөшпөшүбүз керек. Жок, бул мен сага айтып атпаймынбы, добро злону бул Кудай жараткан деп, бизди ошо менен сынайт деп Куранда деле айтылып жүрөт. Жаман жакшы менен деп. Биз анда бийик көтөрүлүшүбүз керек. Акыйкатка андан да бийик. Агай, мен түшүнгөнүм боюнча айтайынчы. Сиз айтып атасыз, күндү кабыл алсаң, түндү кошо кабыл ал. Акты кабыл алсаң, караны кошо кабыл ал. Туура. Качан гана экөөнү эки айырмалап, бул жакшы, бул жаман, бул ак, бул кара деп бөлбөгөндө гана улуу сезимге ээ болосуң. Анан ар бир адамдын одуракай, бодуракай менен кабыл алганды үйрөн. Берчи болду. Итте кыйын бекен агай? Молодец. Өлөсүп тургунбу? Эме бир бүтүн. Алла жалгыз. Муну эң биринчи Алла жалгыз деп азыр кийин айтылат, бирок негизи муну көчмөндөр бир эле Кудай бар деген да. Алтайдан чыгып дүйнөнү баскан да, бир Кудай бар деген ошонун күчү менен. Бул бизден чыккан. Кайра өзүбүзгө айланып келип атат да. Импорт болуп кетип, экспорт болуп келип аткан сыяктуу эле да. Ошон үчүн бир бүтүмдүк адам качан бир бүтүмдүккө жеткенде экиге бөлбөй. Өзү менен өзү чабышпай калат. Сонун. Жок, негизи гармония, бийиктикке жетүү, Кудайды жаратканды, Алланы табуу бир бүтүмдүк. Ал бирөө эле. Агай, анан да мынтебиз го, кээде туура эмес иш жасап алгандачы өзүбүздү айыптап, жеп, кууруп бүтүрүп коебузга, таң көр туура эмес жасап алдым ушуну депчи. Менде бир-эки сага жолугардын астында ушу сезим болуп аткан. Ошон үчүн өзүм душман болуп, өзүмдү жеп аткан. Ичимде. Эң чоң душманың өзүң. Өзүңө өзүң душмансың, өзүңдөн күчтүү душман болбойт, эгерде өзүңдү душман көрө берсең. Бул кайра жүрүп отуруп эле баягы гордыня, эгоизмдин эмесине барып калып атат да. Текеберчилик. Мен эмне үчүн өзүңдү өзүң жеш керек. Бул жерде Иса пайгамбар, Иисус Христостун эң чоң жообу бар да бул жерде. Не суди, судима не будешь деген. Айыптаба, айыпталбайсың деген. Бир эле сот бар да. Жараткан Алла, жараткан Теңир, жараткан Кудай. Ошон үчүн биз өзүбүздү соттогондо жана иштеп кетет.
Адамда ең қорқынышты өзінің дұшманы бар. Самосуд. Самонедовольство. Өзүң Самоедство. Аяғы самоубийство. Өзүңдү өзүң өлтүргөндүк. Суицид. Бул эң чоң күнөө. Суицид менен өзүңдү өлтүрөсүң. Жаназа окулбайт сага. Тиги дүйнөгө кабыл албайт. Христиандар забордун аркасына өзүнчө коюшкан алат. Мусулмандар жаназа окуган эмес. Эң чоң күнөө суицид, адам өзүн өзү өлтүргөн. Бул ичиңдеги Кудайды өлтүрүп атасың. Бар да диндер, Господь во мне деп, католиктерде. Господь во мне, либо Господь в Иисусе деп атышат. Ошо или божественный энергияны айтып атат. Ошондо агай өзүңдү өзүң жегендик дагы бул чоң күнөө болот атты, өзүңдү өзүң айыптагандыгы. Өзүңдү Кудайдан жакшы көргөнгө да болбойт. Даже ортасы бир эле бүтүн. Адам өзүң жакшы көрсөң Кудайды жакшы көргөнгө барабар эмеспи? Жок, өзүңдү түшүнүшүң керек, сыйлашың керек, жакшы көрүшүң керек, ченем менен просто жанагы эгоизмге кирип кетип атпайбы? Адам Только мен калганы киши эмес деген нерсеге. Шайтан деген каякта? Кандай деп ойлойсуң? Ошол жерден шайтан жөнүндө келип чыгат да. Шайтан деген динде ар кандай түшүнүк бар да. Шайтан да биздин ичибизде жашайт. Периште менен кошула сыртта жүргөн бир существо эмес. Ал биздин эгоизм, биздин өзүмчүлдүк. Ошон үчүн бардык диндерде туура эле айтылган. Шайтан менен периште сени талашат ичинде деп атабы? Туурабы? Агай, текеберчиликти кантип жеңесиз, ушуну айтыңызчы. Текеберчиликти адам жеңиш үчүн бир гана Аллага болгон, Кудайга болгон сүйүүсү күчөш керек. Бул негизги жашообуздун мааниси ушул. Биз текеберчиликти жеңиш үчүн ушу дүйнөгө келгенбиз, жалган дүйнөгө. Өзүбүздү саякат жасап отуруп, биздики ушул биздин жашаган дүйнө, эми ааламды чекчтен карасаң, биздин дүйнө кичинекей эле. Күндүн айланасы, күндүн солнечный система кичинекей эле, ааламда кичинекей эле нерсе экен. Андай көп дүйнөлөр бар да. Ошо биз бул дүйнөгө текеберчилик жеңгенде келгенбиз. Биздин баарыбыздын ичибизде Кудай жашайт. Анан өзүбүздү Кудайбыз деп түшүнөбүз да, бул дүйнө биз ойлогондой болсо, биз каалагандай болсо деп жашайт адамдын баары. Мен каалагандай, мен ойлогондой болсо, эң байы мен болсом, эң бактылуусу мен болсом, эң сулуусу мен болсом, мен ойлогондой болсо, ошол күчөп кетет дагы, биз чыныгы Кудайга конкурент боло баштайбыз. Мусулман баласы 5 жолу ошону токтотуш керек бир күндө. Ошон үчүн 5 жолу намаз окуйт да. Намазды сыра аябай терең, көп. Аны биз дагы көбү талдап. Агай, аны деген маанисин деген эч ким билбейт да. 5 жол дегенче жаттама сөздөрдү айтып туруп анан мындай радик галочка окушат да. Түпкүлүгүн түшүнгөн киши жок да. Мындай динди толук түшүнбөй атышат да театр. Ошол эле жанагы намазда рүкү, сажда, сөз унижение 5 жолу адам басыныш керек Кудайдын. Тизесин бүгүп атат да. Чекесин жерге тийгизип, Алланын астында өзүнүн гордынясын, текеберчилигин сындырып атат. Текеберчилигин, бир Кудай, мен сенин кулуңмун деген маани. Ар биринде ошол жерде абдан терең сырларга ачылган намаздын астында даярдык бар да, кейипкердин мындай пендечилигинди токтотуп, кейипкерликтин акыбалына келип деп гана айтылып калган да, бул сендеги пендени, человекти токтотуп намаздын астында. Астральный мир. Кудайга барышың керек. А жерде пенде болбош керек. Кудай менен соодалашканга болбойт. Агай, бүт ушу диндер адамдын туура эмес жагы соодалашуу экен да, агай. Мисалы үчүн, мен ушуну ушунча жолу окуйм, сен мага момуну бересиң. Мен ушу намазды окусам деген, тиги дүйнөдө мен бейиш куруп атам. Бул дагы соодалашуу болуп атпайбы, агай? Мен жиним келгени, мен кийимимди жаап койсом, мен жакшы адам болуп калам. Андай эмес да, агай, мында көкүрөгүндө, түпкүрөгүндө адам катары эч ким жетилбей эле, эч ким түшүнбөй атпайбы ошону? Ачууланып атасың да. Мен ошо узаланып кететим жаман. Анан эле кыйын болуп чыга келишет. Мына карасаң, азыр мен сага түшүндүрөйүн. Мындай баштайлы сөздү. Бактылуусуңбу? Ооба. Бакыт деген эмне? Бакыт деген жыргал сезим да, агай. Бакыт деген барбы өзү, жокпу? Эмнеге жок, бар да, агай. Мындай да, мына эме карап тур. Бакыт шүгүрчүлүк эмес. Бакытты билгиң келсе, өткөн чагыңды карасаң, бала кезиңди, жаш кезиңди, карадым. Кандай бактылуу, эстесең, сүрөттөрүн көрөсүң. Өткөн чакта бакыт бар. Учур чакта отурабыз, түрүүчүлүк, экөө сүйлөшүп отурабыз. Түрүүчүлүк өзү бакыт да. Аманчылык болсун. Аманчылык. Келечекте
бакыт боюнча башыбызды оорутканды Кудайга тапшырышыбыз керек да. Мээбизди оорутпайбыз да. Кыргыз баласы, кыргыз улуттун жан дүйнөсүндөгү эң негизги тилек бакыт. Кыргыз бактылуу болгону жакшы көрөт да. Биздин баталарыбыз да бактылуу бол, астыңды бала басып, артыңды мал басып деген баталарыбыз бар да. Бактылуу, таалайлуу, анан баарыбыз бактылуу болсун деп отуруп, биздики ички подсознанияда өзүбүздүн изденүүбүз, максатыбыз, цель деп коет. Ошонуздун баары бакыт издөө да. Адашып калганбыз да. Бакыт эмес, Кудайды издеди. А башка элдер бар. Африкада, ар жак бер жакта ошол мен немелерди көп мисал кылам, еврейлерди. Еврейлер бакыт издебейт да. Мен бир жолу ушу могу газета, бизде бир газета бар эме. Кайсы эле? Редакция жалаң. Кыргызтосу. Жок, российская газета. Бирдеме слово. Дело номер болуш керек. Дело. Ошонун илгери, ошонун редакциясында мага чакырышып, мени баарын кезек менен кабыл алып айтып берип атсам, бир киши кирди. Мен вообще эчтеке айта албай койдум ал киши жөнүндө. Энергетикасы чоочун экен. Сүйлөшүп отуруп, сурасам, еврей улутунда адам экен. Ой. Значит, энергетикасын мен билбейт экенмин да. Тааныбайт экенсиз. Жок, көрсө мындай экен. Ошол генетически калганда булар бакыт издебейт. Бакыт издебейби? Бакыт ичинде бакыт издебейт экен. Булар эртеңки келаткан жамандыкка даярданат. Эртең дагы жамандык болот деп, мындай ушундай тарбияланган да. Анткени Муса пайгамбар Моисейдин заманынан баштап булар куугунтукта жүрүшөт. Гитлер эмне кылды, Сталин эмне кылды дейли, эми ушинтип эле келатат да булардын тарыхы. Анан выработаласы эртеңки жамандыкка даярданышат. Значит, эртеңки заман үчүн билим алыш керек, байыш керек, акылдуу болуш керек, элден башкача ойлонуш керек деп. Көрдүңбү? Булардын ичиндеги, тереңдигиндеги максаты ушундай да. Биздики болсо бактылуу болушубуз керек, бай болушубуз керек. Тоно уурда же чыгылып элге көрүн. Бактылуу болгубуз келет, башкаргыбыз келет. Дүйнөдө көп элдер бар, ар кандай настройдо. Африкада көп племиялардын энергиясын көрдүм эле, аларга аралашкан жокмун, бирок такыр башка нерсе. Жөн эле выживание. Жөн эле жашоо. Агай, учурчактан бакыт Анан жок, сөзүбүз ошо эметип кетти. Анан мен көп жаштарды карап жүрөм да. Намаз бул аябай бийик нерсе да. Бул абдан чоң тазалануу аябай ийик нерсе да. Анан көбүн жок, энергетикасы, философиясы эми пайгамбарыбыз да бекер муну бизге эме кылган эмес да. Анан парыз кылган эмес да. Биздикилер намазды соодалашууга айлантып алды да. Абдан жакшы болду. 90-жылдарда эл көп ичип аткан кезде динге кирип намаз окуп көп киши арагын койду. Бирок кандай динге эмне баарыбыз эле билип калдык да, ар кандай течение бар экенин. Анан көбүнчөсү соодалашууга айлантып алганда мен намаз окусам эле жолум ачылат, жакшы болом, ишим жүрөт деп. Акча табам. Пендечиликке кетип, чыныгы акыйкатты таппай калып атышат да. Жана сен ыза болуп аткан нерсе. Эми тиги дүйнөгө барып келген киши жок. Канчалык кылсак да аяга барып келген киши жок. Бирок жаратканыбыз бар, Кудайыбыз бар. Могу энергетика дүйнөсүн түшүнгөндөн кийин биоэнергетика деген бул периште. Бул современный названиясы да. Азыр периштелер дүйнөсү деп айтсаң, алыс болуп калат. Астрал деп айтсаң, бат кабыл алышат да. Биоэнергетика, аура десең. Ошол эле нерсе, ошону эле жаңыча эле атап атабыз. Баары Куранда бар. Ошондо эмне котуңузчу, анан учурчактын бакытты мындай түпкүлүгүнө жеткирип коюңузчу. Мен чуңой жок, мына бакытты издеп жашайлыбы же издебей эле жашайлыбы, же учурчак менен жашайлыбы же келечек менен жашайлыбы, эмне жашайлы, кантип жашайлы? Эмени бакыт деген адам бакытты издеп кереги жок. Адамдын баары бактылуу. Адам төрөлгөндө бактысы ошо төрөлөт. Биз ошону сезбей, аңдабай жашайбызбы? Биз башканы издей беребиз. Мен бактысыз киши көрүлөт. Өзүм бактысыз сезгендерди көрөм, өзүм бактысыз кылып эсептеп башкан. Бирок адамдын баары бактылуу. Бакытты издебеш керек, Кудайды издеш керек. Бакыт Кудай жараткан эле сезим, энергия, акыбал. Кудайды канткен табасың? Адам Кудайды өзүнүн пендечилигинди азайтканда табасың. Пендечиликти кантип азайтам? Аны бардык, например, орозон эмнеге кармайт, да? Билбейм. Орозон кармайт.
ислам эме христианство постуют да. Туурабы? Эң биринчиси бардык динде желание да, желание напси. Напсини тыюу. Ошондон башталат. Пендечиликтен кантип кутулабыз? Жок, жолу мен жанагы балдарды бул мындан келип чыкты, пендечиликке жолум кантип ачылат деп суроо беришет да. Көз ачык болсо эле жол ачтыргысы келе берет да. Жол ачуу деп. Адамдын жолун адам ача албайт. Албетте батасы менен, например, Кошойдун батасы менен манас оңолгон, манас атабыз деген бар. Бата бул молитва да. Саякбай ата Чыңгыз Айтматовго бата бергенде манасчылар айтып жүрөт. Ушундай нерселер бар деп. Анан бизде ушундай түшүнүк алып калса керек да, адам жолун өзү эле ачат да, анткени ичине салынган. Ошол эң биринчиси кечиримден башталат. Адам кечирип үйрөнүш керек. Өзүнбү, элдиби? Баарын. Эң коркунучтуусу, эң татаалы өзүңдү кечирген орда. Туура. Назира Айтбекованы кечире албай жүрөт да, мен билем. Экөө ичинде мушташып кетет. Жок, кечирген агай. Жок, экөө мушташып кетип атасың. Өлө сүйөт Назира Айтбекованы. Жана айтып аябай кыжырым келчини келет да. Анан кыжырым келген деген неме? Мейли. Жок, ал өзүмдүкүн элге таң кылып атып окшойм турамыз. Жок, адамдын ал вечная борьба да. Анан сөзсүз кечиримден башталат. Анан бизде могу тагдырга таарыныч көп да. Кыргыз баласындачы. Бир пример. Атасы 1 жашында кайтыш болуп калыптыр. Бул жигиттинчи. Анан тагдырга тааныч болуп калды. Апасы менен тагдырлаш болуп калган. Анан кечир деп анан тагдырга таарынчы кетип, анан апасынан бөлүнүп чыкты да. Апасы менен тагдырлаш болуп калган. Сепарация болуш керек ата-энеден. Жок, бул апасынын кайгысын, апасынын трагедиясын бүт ичине алып алган да. Бала кезинде. Ошонун баарынан чыгып, онун отца потерял. Мен көп эле адамдар, жана белгилүү да көп эле адамдардын ичинен көп отца нету. Биз жакында ата жөнүндө бир ыр жазып ыр чыгарып атабыз. Атанын ролу азайып кеткен да, аябай. Анан кечирим, адам пендечилигин жеңүү үчүн ошолордун баарын өзгөртүп атышат да, мен айткан. И требую. Мен айткан элем менен бүтүп калбайт, ал кулак менен кабыл алган жарабайт. Бияк менен. Жүрөк менен. Анан мен тилинде мөөрү бар адам болом да. Кыргызча ошентип коет. Сөзүңө устаттарым сөзүмө тилиме салып берген да. Ал эме катары кете берет, ал уже суфийдин сырлары да. Анан мына өзүн өзгөргөн бир пример. Кандай чоң өзгөрүүлөр болду ичинде. Өзү кечирип үйрөндү да, ошончо мага эстетип атпайбы? Баарын кечиргенде да. Кечирип, Сен деле кечирбедиңби? Ооба. Жакшы экен, жүк бекен. Соң экен. Кечирериң менен мына тарындың да, аяк жабылды. Бул тарап жабылды. Аяктан эч эме кетпейт. Бул тарапта жабылды. Кечирдиң, анын баарын ачтың да. Биоэнергетик дуалдарды, тосмолорду алып салдың да. Кайра поток башталды, кайра жолуң ачылды. Адамда жан дүйнөсү эркиндикке чыкты. Пендечиликти мындай да, пендечилик деген баары бир токтойт өлүм менен. Акыры ар бир адамдын башында өлүм ак. Кечин эле берсин деп коет кыргыз, өлүмдүн кечин берсин деп. Бирок өлүм келет да баары бир. Анан көп адам төшөккө жатып калат, ооруйт, азап чегип жүрүп өлөт, кээ бири чуркап жүрүп эле кете берет. Ошонун баары жан дүйнөсүнүн даярдыгына жараша болот. Жан дүйнө даяр эмес болсо кетпейби? Азапка салынат, тазаланат, ооруйт. Анын баары таарыныш жөнүнө чыгып кетпейт. Эгер таарынычты өзүң чыгарбаган болсоң, оору аркылуу чыгат, азап аркылуу чыгат. Мен 3 ай, 4 айдан бери табыпчылык кылып атам. Айыктырыппы? Адамдарды айыктырып, кайра полностью ошо менен алектенип атам да. Мындан кийинки Кудай берген өмүрдү ушу менен өткөзөйүн деп атам да. Саясат, баясат, коомдук иштердин баарын алыстап атам да. Анткени ал чоң энергия. Эми ушу 3-4 айдын ичинде жеткизген ийгиликтеримди көрсөң, аябай көп иш болду да. Канчалаган коркунучтуу ооруларды аяктырдым, жин оору дегендерди аяктырдым, канча кишини, канча адамдын тагдыры өзгөрүп кетти. Биз жолугу эле баягы мени бир эме баягы теория боюнча көп сүйлөшүп эле кетип калгандайбыз да. Кылган ошол иштеримди көрсөң. Сиз анын жан дүйнөсүн оңдоо менен, аң сезимин оңдоо менен айыктырып атасызбы?
Эми мунун же биоэнергетика менен эми мындай да, мен көбүнчө баягы адамдар менен биринчи на уровне психологии сүйлөшөм, адаптация, таанышып, аралашып, андан кийин энергетика, андан арыда кете берет. Анан көп сырлар бар, магиянын сырлары. Менин абдан күчтүү устаттарым болгон, эски суфийдин сырларын билген. Көп мен магия жөнүндө көз такыр сүйлөшүп элеппиз. Көптөгөн ийгиликтерди жазадым да. Не зря прожил 3-4 айда. Анан башка баягы саясат, коомдук иштер бирдеме жүргөн баары текке кеткендей эле да. Агай, котур кайра трансқа кирчи, кирбейтесиң. Сен жанагы төрөлгөнүн айт. Мен сага кайра айтып берем, кайталап айтып берем. Адам баласы жана периштелер дүйнөсүндө, адам жан астрал дүйнөсүндө болот биринчи. Мен ошону аны окуп билгеним да бар, бирок ошону өз көзүм менен, өз сезим менен көргөнүм бар да. Адамдын жаны ошол жакта болот биринчи. Анан бул жака өтөт Кудайдын буйругу менен. Бир буддизмде бар да, өзүнүн каалоосу менен деген дагы бар да. Мен ушул боюнча кичине чыгармаларда жазганым бар эле. Өзү тандап алат ата-энени. Ата-энени ошол тукумду өзүнүн жүгүнө жараша, өзүнүн тазалануусуна жараша бекер эмес да. Мен бул жолу ушул кыргыз улутунан, кыргыздын ичинен ушундай бир ата-энени тандап алып, ошол жактан Кудайдын сыноосун өтөм дегендей түшүнүк берет да. Биз өзүбүз тапшырма алып алат турбайбыз бе, момон жасайм деп. Тапшырма алып бекер эмес, баары эсептелген. Адамдын жаралуусу бекер эмес. Ата-энең сүйүшүп коюп эле анын ортосуна пайда болуп калды деген бул жаңылышты. Мындай малда да жок. Малдардыкы да өзүнүн программасы бар. Айбанаттыкы дагы. Эч качан бекер адам жаралбайт. Баары эсептелген, өйдө жакта абдан чоң сырлары катылган да. Анан ошондой тандоо менен өтүп келет. Адам наристеге айланат. Ата-энени өзү тандайт. Браки решается на небесах дейт. Могул мен атам, бул мен энем деп экөөнү жакындатат, экөөнүн коштурат, ар кандай тагдыр менен жаралат. Кыска убакытка келип кеткен балдар бар. 2 жумалык, 1 жумалык эненин ичинде жашап, кайра кетип калып атат. Ал кандай эмне? Аборт болуп. Ал деген аборту менен энени аң сезимине бүлүк салып анан кетет окшойт да. Эл эмне кылат ал? Эненин ичинде абдан чоң сыр бар, эненин ичинде чоң дүйнө бар. Ошол жерден да сыноодон өтүп, кайра кетип, кайра келип ушинтип турат да. Кийинкисинде андан көбүрөөк жашашы мүмкүн. Балдар чарчап калат, ар кандай болот. Ошентип отуруп, көп сыноо менен бияка келет да. Адам баласы. Анткени мен ушул теория менен, ушул технология менен көптөгөн наристелер келди. Жанагы бала көрбөгөндөргө жардам бердим да. Ошолордун кадимкидей. Агай, ал Кудайга кийлигишүү эмеспи? Жок. Бер жака өткөн биз Кудайдын кандай экенин эч ким билбейт. Жок, силер аларды Кудайдын уруксаты жок эле жаратып салат атпайсыңарбы? Жок, бүт баары уруксат. Жок, жаратыш эмес. Мен жараткан жокмун да. Мен келатканы мага маалымат беришет, балалуу болосуңар, кыз төрөлөт, уул төрөлөт. Анан эмне себептен бала кире албай атат. Кээ бир мен жаш эле кыздарды көрөм, кечиги турмушка чыкпай жүргөн. Мындай карасаң, балдар кезекке турат, очередь наристелер. Эне болот элем деп. Ал кыз эне болгусу келбей атат. Даяр эмес. Аны кантип даярдайсың аны? Менби? Ошону эненин жан дүйнөсү кабыл алып, тоскоолдуктар болот ар кандай. Ошо менен психологиялыкпы? Жок, психология деле бар, бирок ал негизгиси эмес. Ата-эненин экөөнүкү бир нерсеси туура келбей атат, көп сырлар бар да. Ошо менен көптөгөн балдар жаралган. Бесплодиянын эң негизги секрети ошондо болот. Медицина өзүнүкүн айтат, бирок ата-эне баары сүйүү издеп келет. Бул дүйнөгө. Баарыбыз Кудайды издейбиз деп айтпадымбы сөз башында. Ошентип отуруп нариштеге бекер эле нерсе эмес, адамдын бияка келгени да чоң нерсе эмес. Муну бизде аябай терең айтылат. Манас атанын жаралышы, эмне болгонун, кыргыздар мазар кыдырып, бала көрбөй, эмне гана азаптарды. Мен бир энеге жолуктум эле да, бир жумгалдык эне болуш керек эле илгери. Бала көрбөй, түн ичинде барып, жалгыз Тастар ата деген мазарга барып, түнөктүп жалгыз жаш кыз. Көзүмө бир тайлак көрүндү эле, бирдеме деп ошондон коркпой, бир ташты коркуп жатып, түн ичинде дейт, бооздоп ыйлап Кудайдан бала сурагам, анан келип алалуу болгом деп. Бир эненин айтканы бар эле, жана мен айтып аткан астральный мир менен байланыш болгон да. Балага дарбаза ачкан,
ата-эненин ортосунда уя пайда болот, энергетикалык. Уя ошол жерге балапан учуп келет. Ата-эненин эркек менен аялдын ортосунда. Анан наристе пайда болот. Наристе кичинекей бала Кудайдан келген. Эмне үчүн ушунча өнүгөт? Тилди үйрөнөт, мейс укмуш иштейт. 3 жашында, 3 жашына чейин аябай өнүгөт. Укмуш адамдын аябай өнүккөн кези ошол 3 жашына чейин андан кийин торможение башталат. Анан балакатка жетет. Балакат деген бул жыныстык сезимдердин ойгонуусу, ошо менен адам пендеге айланат. Пенде болуп сыноодон өтөт. Анан пенделиги бүтөт. Жалган дүйнөдөн чын дүйнөгө өтөт деп коебуз да. Туурабы? Баарыбыз эмне үчүн жашап атабыз? Өлүм жоктой, өлүм болбочудай жашай берет адам. Баары билет бир күн өлөрүн. Өмүр кыска, ашып кетсе 100 жыл. Анан ошо менен жүрүп отуруп, чын дүйнөгө кетет. Бул астрал кайра. Дагы саякат башталат. Бул сыноодон өткөндө кандай өтүп кетти? Эгерде адам тиги дүйнөдө жашоо бар экенине макул болбосо, ишенбесе, анда бул дүйнөдө жашоосу, пендечилигин мааниси жок болуп калат. Сөзсүз биздин келечегибиз өлүмдөн кийин да жакшы келечек бар. Биз өлүмгө чейин эле деп жашап атабыз да, пендечиликтин кулу болуп атабыз да. Мына Кудайдын кулу бол дейт. Сен өмүрдүн кулусуң да, жашоонун кулусуң. Туурабы? Кул деген сөз жакпайт, кул деген эркиндикти чектелди деген сөз. Карасаң, кул деген бизге ушу туура эмес сөз. Күнөө, кул деген сөздөр туура эмес да. Жакпайт ошо эки сөздөн. Биз пайдаланып жашап, ушу сөздөргө көндүрүп салды да. Негизи күнөө деген бул баягы адамдарды башкаруу, динди инструмент управленияга айланткан кезде келген да. Ишо Кыргызда болгон эмес бул күнөө деген, бул бизге башка элдерден өтүп келген да. Кул деген дагы туура эмес. Биз бирок ошо сөздөрдү колдонуп калдык. Агай, мен Кудайдын кулу болбой эле кыз болсом эмне, кандай, жарашабы, жарашпайбы? Жок, сен Кудай жараткан пендесиң. Жок, жаратты, ооба, кошулам. Кызы дегениң туура эмес. Бирок кулу болгум келбей эле. Сен атаңдын эле кызы бол да, ата-энеңдин. Жок, агай, жаккан жок кандай. Мен өзүмдүн немем менен кармап тура берейинчи. Сөкөз анан. Сен арстан алай болуп кетчүрү. Кызы деп бар да. Жок, агай, арстан алай просто дегенчи, сонун нерселерди айтат, ал просто өңүтүп бергенди билбейт да ал. Элдер арстан алай деп салат да Кудайды. Мындай да. Мен деле ошону айтып берем. Адамдын баары, единственный адамдын баары Кудай ичинде. Өзү да билбейт да. Кудайда эле Кудайдын энергиясы бар да. Жок, Кудайдын конкуренти болот, эгоизмичи. Бул ачык айтты да, мен Кудаймын деп айтып атпайбы? Калганы. Бирок самым деле баары Кудай болгусу келет. Баары эле мен ойлогондой болсо, мен каалагандай болсо деп атпайбы? Чын. Бирок Кудай буйргандай эле болот. Агай, немени жана табыпчылык жөнүндө айттыңыз го, ошону сурайын дегенде, ар бир адам эгерде жан дүйнөсүн, оюн, көңүлүн түздөй турган болсо айыгып кете алабы? Любой адам айыгат. Любой адам айыгат, Эгерде жон гана, тек гана көкүрөгүнүн баарын тазалап чыкса. Мындай да. Адамдын, например, бардык нерсенин орнун, бардык жаман жакшы нерсенин орнун, ошол эле дарынын баарын автору бир жараткан Кудай да. Адамга ушунчалык шанс берген. Айыкпаган адам болбойт, айыкпаган оору болот деп атпаймынбы? Айыкпаган оору болбойт, айыкпаган адам болот депчи. Адам мейсинен эле турбайбы? Мүнөзүнөн, кыялынан, ишенбегенинен, текеберчилигинен, бир нерсесинен болот да. Тей тур айттыңыз ушуну. Адам айыгам деп настрой кылса, айыгам. Бардык оору айыгат. Бардык оору айыгат. Сон. Агай, сонун. Жаратылыштачы даже эме жок. Жана потенция деген жок да, импотенция деген жок, кандай ооручу. Бул жөн эле адам туура эмес жашагандан, эркек нервден, аялын алдырып койгондон, жакшы партнер таба албагандан көп себептер. Негизи жаратылышта жок потенция деген. Чын элеби? Чын эле, адам до конца 80-90 киши деле эмеси сакталып калат. Күлү күчтүү боло береби? Боло берет. Жана 70-80дер, 90 гүлдөр каяктан төрөлгөн? 90 байлар агай. 90 байлар. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, бүгүн парапсихолог Мелис Карбеков менен сүйлөштүк. Жашоонун философиясын, тереңин, бир кичине учкай кеп
аң сезиңиздерге салып өттүк деп ойлойм. Анан эгерде дагы ушул Мелис Карыбековду угат элек, дагы сөздөрүн байланышат элек дей турган болсоңор, анда Facebook'та бар бул киши, ошондой эле YouTube каналы бар экен. Ал жактан дагы бардык көп суроолоруңарга жооп таба аласыңар деген ойдомун. Мелис Карыбеков деп издесеңиздер болот. Урматтуу достор, дагы ой пикирлериңиздерди комментарийде күтөм жана катталып койгону унутпаңыз. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.